Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бир туугандардын балдары баш кошсо боло берет деген Максат Ажынын улутка карата кылып жаткан кыянат билдирүүсү боюнча президентке кайрылуу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз суук маракеде мал союлбасын деген жарлыгыңыз бул сиздин өз элиңизге, чын дилиңизден күйгөнүңүз, элим деп иштеп жатканыңыздан кабар берет. Кыргыз тарыхында деп жазып койсом да жаңылбайт болушум керек. Мындай кадамга эч ким бара албай келген. Өлкө жакындарыбызды мал союп, казанга этти толтуруп, шакыратып кайнатпай аза түшүп турган үйдө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, материалдык жактан карызга батырбай жөн эле Куран окуп, эскерип сыйласак болбойбу? Андан калса мүрзөсүн тазалап, гүл коюп, орустардын жакшы адатын колдонсок деле сыйлаганыбыз болуп эсептелет да. Садыр Нуркожоевич, эми дагы бир маселе бар. Көпчүлүк элге тынчтык бербей келген. Бул дин маселеси. Дин маселеси тууралуу сөз козгоп койсоң эле, айтып жаткан сөзүңдүн түпкү маанисин чакпай турушуп эле, оозунан ак ит кирип кара эт чыккан тарбиясыз чаламолдо дин бузарлар чыгышат. Туш тараптан мени талап чыгышмактан мени жиликтеп бөлүп алышса да, жазбай тынч отура албаймын. Дин маселесине чектөө болбосо, динчилдер шымын чечип баштарына кийип алаары адамзаттын тарыхында далилденип бүткөн. Өз ойлоруна койсок, булар бул дүйнөдөгү жашообузду адам сыяктуу жашоого мүмкүнчүлүк беришпейт. Уккан адамдын төбө чачын тик тургузган, өздөрүнүн кийиз китебине жазылган шундук жашоо нормалын бизге таңуулашат. Булардын айтканы менен жашай турган болсок, башыбызды көтөрүп асманды тиктей албайбыз, себеби таксак дешет. Эңкейип жерди тиктеп баса турган болсок, аксак дешет. Жаңы жылды майрамдаба, туулган күн өткөрбө. Аялыңды сенден башка көрбөш керек, ошон үчүн акушерге көрсөтпө. ЗАГСка барбай молдого нике кыйып үйлөнө бер. Аялыңдын боюнда болсо, учетко тургузба. Төрөгөндө үйдө төрөсүн деген сыяктуу жапайы закондорду дал ушул араб кулдар ойлоп табышкан. Мына эми элдин баары Максат Ажы дешип, этегине намаз окушуп, пайгамбар кылышкан аалым сөйрүйүн сүйлөп жаткан сөзүн карагыла. Ташмат менен Эшмат бир тууган болсо, экөөнүн балдары үйлөнсө боло берет деген. Патма, Зуура эгиздердин балдары да баш кошуп жашашта Куранда макул дешет имиш. Ушул кантип болсун? Бир жактан алтын казып, цанеттен манкурт адамдардын төрөлүү коркунучу ар дайым ойлонтуп келсе, эми бул молдочалыштар элдин бул жактан манкурт кылаары келип жүрөт. Кыргызча бул сөздү кандай аталышын билбейт экен, бирок орустар Максат Ажыга окшогондорду извращенец деп коюшат экен. Илгери таптакыр укпаган атасы кызын кордоптур, агасы карындашын зордоптур деген ыплас окуялары акыркы жылдары бизде көп болуп жатат. Мусулман өлкөсү экенибизге карабай, мындайды биз европалык арам жашоодон келген адат катары көрүп адашып жүрөбүз. Чындыгында дал ушул Максат Ажыга окшогондор алып келип жатышат. Ошондуктан мечиттердин көбөйүп кетишине тыюу салыныш керек. Андан көрө садик, мектеп, спорт залдарды куралы. Мектеп жашындагы балдарды динге аралаштыргандар, мечитке сүйрөп алып баргандар жазага тартылсын. Ар ким өз баласын үйүндө Куран окутуп, мусулманчылыкка тарбиялай берсин. Балдар билим алыш керек. Өсүп жетилип чоңоюшкандан соң өздөрү тандасын, ученый болобу же молдобу. Самсалап даватка чыккандарга да катуу тыюу салынсын. Кимдер чыгат даватка, кандай адамдар, өтүмүшү кандай экенин баарыбыз билебиз. Ыймансыздардын башкаларга ыйман сабагын өткөнгө акысы жок. Динчил адамдар саясатка барышпасын. Парламентте бүгүнкү күндө отурган тилинин чаңы чыгып, бирок дили бурулбаган бир-эки молдочалыштар же саясатты тандасын, же нары барып алаламдыгын кылышсын. Мектепте единый школьный форма кийгенге, мугалимдердин сыйлаганга үйрөтүшүбүз керек. Умра, ажылык сапарларында караштырыш керек. Умрага, ажылыкка барышып, акчаларын араб өлкөлөрүнө таштаганча, ошол акчаны колу жокко жардам берсе 1000 эсе сооп болмок. Ажыга барып келген адамды эмес, бир жетимди жетирип жардам берген инсанды даңазалап үйрөнүшүбүз керек. Ажыга уурусу, туурусу, адам өлтүргүчү, бывший алкашы, элдин канын ичкен коррупционерлери да барып жатпайбы? Кимге пайда? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, дин маселеси өтө назик маселе болуп, мурдагы президенттер ошол чаламолдо дин бузарлардын добушу үчүн эч бир чечимге келе албай, кандайдыр бир аракеттерди жасап келишкен. Сиздин ансыз деле өлкөнүн 90% эли колдойт. Сиз эч качан кандайдыр бир бөлүнгөн топтун, батышчылардын, араб кулдардын жалган добушуна көз каранды эмессиз. Сиз жана досуңуз Камчы Ташиев экөөң элдин сынак мөөнөтүнөн достойнуу өтүп алдыңар. Мындан ары биз силерге толук ишенебиз. Көңүлүбүз ток. Болгону Кудай эки доско бекем ден соолук, узун өмүр берсин. Ал да биздин бактыбыз үчүн десем жаңылышпайм. Ошондуктан коркпой эле дин маселесине көңүл буруп, аша чапкан жерлерин кыркып бериңиз. Биз 1000 айткандан көрө сиздин оозуңуздун жели күчтүү экен. Адам өткөндө мал союлбасын. Салтты кыскарталы деп какшап да тыя албай келгенбиз. Мына, сиздин ручкаңыз бир шилтеп койгонуңуз менен аалам Гүлстан болду.
Дагы бир жолу аракет кылып, светтик өлкөдө жашагысы келген 80% элдин суранычын аткарып коесуз деген үмүттөмүн. Эске салсак, акыркы учурда Гүлнур Асанова коомчулукка ар кандай диний көз караштагы терс маалыматтарды айтып, элди дүрбөлөңгө салууда. Анын айтымында Кыргызда 2 бир туугандын баласы үйлөнсө болот. Эл арасында бул тууралуу ар кандай эки анжы пикирлер айтылып, талаш тартышты жаратууда. Коомчулукту мындай дүрбөлөңгө салган Асанованын бул аракети боюнча атайын күч органдарына кайрылуу максатында кол топтоо иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Nazar News KG. Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда айыл чарба багытында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолгон. Урматтуу кыргызстандыктар, дыйкандар жана фермерлер. Жаздын бир күнү бир жылга тете деген накыл сөз талаа иштеринин маанилүүлүгүн, тактаасын туюндары талашсыз. Жаз жарыштеп эле убакытты текке кетирбей, жабыла жер айдоого өткөн эмгекчил элибизде бул сөздүн маанисин жакшы билет. Жазгы талаа иштерин ойдогудай өтүшү сөзсүз түрдө каражат жумшоо менен коштолоору турган иш. Мамлекет дыйкандарыбызга колдон келишинче кол кабыш кылып, арзан насыяларды берип баштадык. Жакындан бери 3 жылдык мөөнөт менен 6%дан насыя ала баштадыңыздар. Бул насыяларды Айыл банк, РСК жана Керемет банк өкмөттүк банктар аркылуу берип жатабыз. Жалпысынан айыл чарба багытына арнап жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард сом үрөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганы дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүндү. Жакындан бери үрөндүн алды келе баштады. Жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөн сатылып алынды. Бул үрөндөр мурда карызы бары жогуна карабастан дыйкандарга 4,5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилип жатат. Дагы бир баса белгилей кетүүчү жагдай. Буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыя той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч: эми андай кылбастан 1-ди 2, 2-ни 3 кылып алганга жетишесиздер деген жакшы ойдо элемин. Алмайдын бермеyi бар дегендей, алган насыяны сөзсүз төгүш керек экенин унутпаңыздар. Биринчи кезекте элдин курсагы тоюш керек жана тамак-аш коопсуздугу камсыз болуш керек. Алган түшүмүңөр сатылбай калбайт. Өкмөт тараптан ар тараптуу жардам берилет. Ал эми завод, фабрикаларды курганга Кудай буйрса, быйылкы кирешелерибизди жумшайбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кудай колдоп, күч-кубат берип, түшүмүңөр мол болсун. Маалымат булагы Аргумент KG.